1, 2, 3, 4 азаматтар жақшы. Ең соны, ең жақшы демалып атабыз. Аябай соның көнігілерді жасап атабыз. Bu yerge maşina menen, marşrut menen көп болып келдік, bir 20-дай болып келдік Мады айыл өкмөтүнөн. Шарият hem жакшы экен, баары бар экен, баары жолу забыттары, шарияттары жакшы экен. Жакшы эле карап атат, доктурлар бар экен, доктурлары да ден соолугубузду көрдү. Жакшы кеңештерди берди. Кайра моюңуз менен кыймылдап ушинтип движение кылыш керек. Себеби мына моюңузда туздар дагы таасир. Башка сөзсүз туз, омурткада туздар, моюн сөөктөрү туздар таасир этет. Карыялар деле мисалы үчүн жаштар менен сүйлөшпөйт, кечке неберелер менен отурат дагы ушундай уюштуруп койсо келип жакшынакай кылып эс алып, өздөрүнүн баягы ой пикирлерин айтып, бөлүшүп, жакшынакай кылып отуруп кеткенге аябай жакшы болот экен. Ошон үчүн ушу эс алуу борборлорун аябай жакшы көбөйтүш керек экен да. Карыяларга дагы жакшы болот экен. Эми карыялар жаштар бардыгы мигрант болуп кетип, бул жерде жергиликтүү иштебей, ушу бардыгы эле карыяларга калып атат. Бүгүн биринчи жолу келип атабыз да. Бизге жакты. Анан булардын иштөө мөөнөтү 4 ай экен, туранып кетет элек чоң организациялардан. Ушу жылы бою иштетип койсуп, бутубуз ооруп аткан адамдар дагы бутубузду кыймылдатканга, физиология жасаганга үйрөндүк. Анан ушул ден соолук борбору жакын жерде болсо, биз бир неделеде 2-3 жолу келип турсак, бири-бирибиз менен мына пенсионер жашы өткөн адамдар, оорукчан адамдар бири-бирибиз менен пикир алмашып, ушул жерде иштеген сотрудниктерге кирип кеңеш сурап, көңүлүбүз көтөрүп кеткенге эң жакшы жер экен. Эсал борбор бул. Жерде баягы ар бирине камкордук деген долбоордун негизинде ачылган. Мына ошондон бери иштеп атабыз. Иштегенде баягы мөөнөтүбүз кыска болуп калып атат да. Ошондуктан мен ойлор элем, мүмкүн болсо ошо министерство баягы эмгек жана миграция министрлери же болбосо башка жетекчилер ушу бизге көңүл бурса. Бүгүнкү күндө күндүзгү борбор өтө керек экен. Биз келген адамды эч убакта баягы көңүлдү жакшынакай буруп аларга, алардын ден соолугуна кам көрүп, алардын баягында үйдө отуруп алып, ар түрдүү турмушта ар түрдүү нерселер болот. Психологический жактан алардын ой бөлөсүн, стресстен чыгарып аларды ушундай бир өзүбүздүн баягы иш-чараларыбызды алып барып атабыз.